Кепилдик фонду республиканын аймактарында чакан жана орто ишкерликти колдоо багытында насыя алууда кепилдик берүү менен көмөк көрсөтүү иштерин улантууда. Өзгөчө аймактарда айыл чарба тармагын кластердик ыкма менен өнүктүрүү боюнча атайын программаны ишке ашыруу ыкчам колго алынган. Сүттү кайра иштеткен ишканалар мал чарбачылыгын өнүктүрүп, айыл чарба техникаларынын шаймандарын чыгарган ишкерлер насыя алууда колдоо тапты. Бул тууралуу Айжан Омолдошова. Тасма телефонго тартылса дагы бул жерде кудуктардын үстүн жаба турган темир капкактар жасалып жатканы көрүнүп турат. Ушул жана башка керектүү тетиктерди жасап жаткан Чүй облусундагы чакан ишкана кепилдикке койгонго эч нерсе жок болуп, ачыла албай көпкө турган. Быйыл кепилдик фонд 9 миллион сомго жардамга келип, керектүү жабдыктар сатылып алынып, 60 адам жумуш менен камсыз болду. Таластагы сүттү 15 жылдан бери кайра иштеткен бул ишканадагы жыл башында кепилдик фонддун көмөгү менен банктан насыя алган. Аны менен аймакта туруп сыр менен майдын экспорттук көрсөткүчүн арбыткан компания өндүрүшүн дагы кеңейтти. Биздин ишкана кубаттуулугу күнүнө 50 тоннага чейин сүттү иштете алабыз да. Биз былтыр иштедик, ушу 30 тоннанын тегерегинде күнүнө сүт алып иштеттик. Өлкөдөгү кырдаалга карабай кепилдик фонду аймактарды колдоо боюнча ишин улантууда. Жыл башынан бери 4 ай аралыгында фонд тарабынан 204 миллион сомго кепилдик берилген. Мындай көрсөткүч былтыркыга салыштырмалуу 91%га көп. 160 ишкерлерге гарантия жана кредитте реструктуризация жардам бердик. Анын гарантиянын көлөмү 165 миллион сомдон жогору болду. Эгерде кредиттин көлөмүн алсак, анда 650 миллион сомдон жогору болду. Биз жардам берген. Кепилдик фонд 2 кластердик долбоорду ишке ашырууну улантууда. Өткөн жылдан бери Дүйнөлүк банктын Ысык көл облусундагы сүт тармагын каржылоо долбоору ишке ашып келет. Долбоордун алкагында фермерлер уй сатып алуу үчүн каражат менен камсыз болуп, сүт сатуу аркылуу займдарды төлөй алышат. Жалпысынан 913 фермерге займдар берилген жана алар күн сайын сүт ишканаларын кошумча 15 тоннага чейин сүт менен камсыз кылышууда. 900 ашык ишкерлерге ошондой займдарды бердик. Алар болсо кошумча 12-ден 15 тоннага күнүнө сүт компанияларга сүттү берет. Анан эми бул кластерлик программа жакшы иштеп келет. Дүйнөлүк банк менен биздин өкмөт дагы караштырып, бүгүнкү күндө биз дагы ойлонуп атабыз. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, каражат табылса, анда биз дагы 2-3 облуска бул жакшы проектти тараталы депчи. Жылдан жылга кепилдиктер сандык жана сапаттык параметрлердин өсүшүн көрсөтүүдө. Ушул тапта өнөктөш банктар фонддун кепилдиги менен 1 миллиард 100 миллион сомдон ашык насыя беришкен. Белгилей кетсек, кепилдиктердин 98%ы аймактарга багытталган. Статистиканы алып көрсөк, биздин ишкерлер 40-50% ишкерлер кепилдикте мукташтык болуп атат. Биздин капиталыбыз бүгүнкү күндө 1 миллиард 200 миллион сом. Аларды дагы кепилдик менен обеспечить этиш үчүн бизге дагы капитал керек. Анан бул жерде бүгүн бизде биздин улуттук банктагы биздин бир акционер болот. Ал чечим кабыл алды, 1 миллиард сомго дагы капиталды көбөйтөлү, ишкерлерге жардам болсун деп. Анан бүгүнкү күндө биз ошо маселенин үстүндө иштеп атабыз. Мындан сырткары бир район бир ишкана программасынын алкагында 2020-жылдын 30-апрелине карата 48 долбоорго кепилдик колдоо көрсөтүлүп, кепилдик алдындагы насыянын көлөмү 600 миллион сомго чукулдаган. Айжан Омолдошова, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.